Улан Бердибаевич, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн башкы максаты бул ушул бийик тоолуу, алыскы жана барууга кыйын жер шарттарында иштеп жаткан биздин жарандарга колдоо көрсөтүү. Өзүңүздөр билесиздер, мына кызмат көрсөтүүлөрдүн ичинен эң маанилүүлөрдү аймактарда бул ушул медицина, билим берүү жана социалдык камсыздоо жагындагы кызмат көрсөтүүлөр болуп эсептелет. Белгилүү болгондой, бул боюнча бизде адистердин жетишсиздиги, таңкыстыгы бар. Бул кадрларды тартуу маселеси бул баарыбыздын милдетибиз деп эсептейм региондорго. Мына өзүңөргө белгилүү болгондой, тийиштүү коэффициенттер белгиленген райондордо бийик тоо шартында иштеген стаж үчүн эмгек акыга жана кызматтык маянага үстөк төлөмдөр 2012 жылдын 20 январында номер 185 Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен жоюлган. Бул жоюу үстөк төлөмдөрдү менимче бул артка карай кадам болгон десек болот. Ансыз дагы биз региондорго адистерди тарта албай жаткан учурда бул мындай чоң сокку болду, туура эмес кадам болгон деп эсептейбиз. Өзгөчө мына биз Чоң Алай, төрага Чыныбай Акунович нарын жергесинде жолугушууларда болгондо бул маселе абдан көп көтөрүлдү. Врачтар дагы, мугалимдер дагы чыгып ушул маселени жалпы парламенттен чечип берүүнү мындай суранышкан. 333 статьяга ушул бийик тоолуу шарттардагы эмгек акысына, райондук коэффициенттер жана иш стажы үчүн кызматтык маянасына үстөктөр белгиленген райондордо айкалыштырып иштеген адамдардын эмгегине акы төлөө ошол коэффициенттерди жана үстөктөрдү эсепке алуу менен жүргүзүлөт деп өзгөртүп жатабыз. Ал эми 335 статьяда ушул айкалыштырып иштеген жери боюнча дедик, анткени мурда бир гана негизги иштеген жери боюнча гана берилет деген мындай жобо киргизилген да. Акылбек Үсөнбекович жакшы билет. Мына буга чейин нарында өзүңөр билесиңер, мына врачтар көчөгө чейин чыгып нааразылык акциясына чыккан учур дагы болду. Менимче бул маселени азыр өкмөт менен сүйлөшүлдү. Мыйзам долбоорлору дээрлик мындай окшош десек болот. Өкмөт азыр макул. Бул жерде финансы министрлигинин статкачысы да отурат. Ошол аталган мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизгенден кийин каражатты бөлүп берүүгө даяр. Бул менимче ушул бийик тоолуу райондордо, айылдарда ушул кадрлык маселени чечүүгө бир аз болсо дагы мындай жардам болот деп ойлойбуз да. Мындан сырткары дагы эми башка мыйзам долбоорлорунда ушул аймактарга кадрларды, өзгөчө жаш кадрларды тартууга дагы башка мыйзам долбоорун сунуштайбыз. Бирок азыркы мыйзам долбоору менимче ушул маанилүү деп ойлойбуз. Анткени ушул айкалыштырып иштеген жерден дагы менин адамдар, мындай биздин жарандар кошумча ушул үстөктөрдү алышы керек деп эсептейбиз.